Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен 20 апрель 2025 жыл Билерман Ордо жазгы сериялар. Бүгүн барыңыздарга жакшы маанай каалап 5-турду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн сиздерге каршы урматтуу телекөрүүчүлөр Ерлан Шамирзаев жетектеген жаңы команда Ордозго келген. Мына ушул команда бүгүн биринчи оюн өткөрөт. Бул команда негизинен буга чейин Семетей Амиралиевдин жетекчилигинде ойноп келген, бирок бүгүн бул команда өз алдынча күчүн сынамакчы болуп келишти. Команданын Ордого чакыруун баштайбын. Замирбек кызы Айназик команданын мүчөсү. Биология адистиги боюнча учурда билим алып жатат. Биймамат уулу Шахназар Ош технологиялык университетинин маалымат бөлүмүнүн кызматкери. Орозбек кызы Нурайым тарых адистиги боюнча билим алып жаткан студент. Айтеңир Алыев куруучулук тармагында билим алып жаткан студент. Команда мүчөсү Самара Тажибаева кыргыз тили сабагынын мугалими. Жана команданын капитаны Ерлан Шамирзаев курулуш адистигинде окуп жаткан студент. Мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн биринчи оюнун өткөрмөкчү. Микрофондор тагабыз. Өздөрү тагышат. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Эрлан мырза. Бүгүн сиз мына ушунча жылдан бери клубда Семетей Амиралиевдин командасында ойноп келдиңиз. Бүгүн өз алдынча команда курап чыктыңыз. Семетей мырза өзү ыраазычылык бериптир. Команда оюнга даярбы? Бул команда кандай куралды? Команданын даярдыгы кандай дегендей? Саламатсызбы урматтуу алып баруучу. Буюрса оюнга команданын даярдыгы жакшы. Кийин бизди ушул деңгээлге жеткирип мындай өсүшүбүзгө көмөк берген Семетей агайга ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин команда биримдикте, сырткы оюндарда өзүнүн ынтымагын бекемдеп, кушталып ойноп келген. Буюрса жакшы оюн көрсөтүп жеңишке жетебиз деген ойдобуз. Командага анда ийгилик каалайлык, кол чаап коелу. Алдыдагы убакыттарда анда биз көрөбүз. Команда бүгүн Премьер Лига үчүн ат салышмакчы. Негизинен бул жерде Ерлан Шамирзаев, Айтеңир Алыев, буга чейинки айрым оюндарда Шахназар мырза ойноп келгендигин билебиз. Бирок бул жерде Самара, Нурайым, Айназик менимче бүгүн клубда алгачкы жолу ойноп жатышат. Анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, оюндун жүрүшүндө биз жаңы оюнчулар менен да таанышабыз. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин экрандагы даректерди сактап алыңыздар. Уюлдук телефондорду алабыз. Жана даректерди жазабыз. Билерман чекит TV күчүкчө mail чекит туруп биздин электрондук дарек жана Билерман астыңкы сызыкча Ордо Instagramдагы расмий баракчабыз. Билерман Ордо Facebook'та баракчабыз бар жана YouTube порталынан Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Ал үчүн сиздер Билерман Ордо деп издесеңиздер жетиштүү. Биздин оюнга суроолорду жөнөтө бериңиздер жана биз ал суроолорду кабыл алууга даярбыз. Учурдан пайдаланып бардык телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин оюндун башкы өнөктөштөрүн тааныштыра кетели. Адаттагы деле Барбол. Адал таптуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив Дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Сиздерге ийгилик каалайт. Полиграфия жана жарнак жаатында бардык буйрутмаларга кабыл алууну улантат. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев Костюмс дүкөнү сиздерге ийгилик каалайт жана телекөрүүчүгө дагы ийгиликтерди каалайт. Биринчи раундга старт беребиз. 0-0 эсеп. Биринчи раунд. Бүгүн апрелдин ортосунан да өттүк. Май айы бар. Май айынын аягында биз буюрса жазгы сериялардын финалдык оюнун көрүп калышыбыз мүмкүн. Эмне үчүн мүмкүн деп атам?
эгерде команда кайсы бир команда ошого таттыктуу финалга чыкса. Айпери Жаныбек кызы Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга мен азыр алгач суроо бергенге чейин айрым бир сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Суроо стюардессалар тууралуу. Маселе стюардессалар тагынган моюн жоолукчасында 5 себеби каралат экен мунун. Биринчи себеби микробтордон жана жыттардан коргонуу. Жагдайга жараша жоолукту ооз жана мурунду жабуу үчүн колдонсо болот ар кандай учурда. Экинчиси жылуулукту сактоо. Учактын ичинде муздак абада моюнду жылуу кармап, суук тийүүдөн сактайт. Себеби учак билесиздер, ар дайым салон муздак болуш керек. Үчүнчүсү оор кырдаалдарда жардам берүүчү каражат катары колдонсо болот. Демек, убактылуу тангыч же байлагыч катары колдонсо болот. Төртүнчү, ошол эле авиакомпаниянын имиджин, репутациясын көрсөтөт. Демек, бул жоолуктун өзгөчө түсү жана компаниянын үлгүсү фирмалык стилде ушул жоолуктарда басылып турат. Сиздер 5-чи максатын таап бериңиздер. Кетти минута. оор кырдаалдардан кетти, репутация кеткен болсо, бул жерде негизинен сүйлөбүлө. баягы самолетто түтүн болот го, ошол Ал турган кетти да, айтты, биринчисин айтты, микроб экинчисин айтты, жок. оор Биринчисин жаап айтты. туруп. нерсеси болсо андай жаап туруш Такып ба? Анын айтты го, жаап туруп жана жылуулукту сактайт. Жок, ошол стюардесстанын өзүндө моюнда проблемасы болсо же жок, ар ар бир бир бул бийликтикке байланыштуу дагы бир маселе окшойт дейм да. Микроб жылуу. жардаса зобу же бир нерсеси Жок. байкалмасында бир Өзү биринчи эле жарандык авиация 30-жылдары өнүгө баштаган. Ошол учурга бир тиешелүү бир нерсе дейм, баягы сигарет чегип, айнеги ачык болгон го, ошого окшогон нерселер эмеспи бул. Негизинен бул жерде Талкуу. формасында деле эмеспи, алыска учкан. Имиджин айтты. Жок. Формасында формасында айтты, оркулда. Алыска карап учканда эмес, мисалы үчүн 12 саат, 13 саат учкан самолеттердин жанасына карап. жаракат кыска учканда жаракат алган. Оор кырдаал деп айтылды да. Оор кырдаал деп айтылды да. Оор кырдаалдардан өтпөйбү? Андан эмне? ошо менин оюмча ушул Баардык эле себебин айтып. ден соолугунда бир нерсе болушу мүмкүн да, мындай зооппу же кандай. Аны Кан албайт да, басымды- андайларды албайт го дейм. Буга текшерүү Кан жүзбайбыз. басымды жөнгө салып турабы же бирдей кан басымды алып жүрсө керек ошол эме. Баары байлайт. Вариант чыкпайт атышат. Урматтуу алып барчу, бизден бул суроого Шахназар мырза жооп берет. Шахназар. Ар кандай окуялар болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда негедир биз ойлоп атабыз, стюардессалардын баягы кан басымына дагы таасир бериши мүмкүн. Себеби моюнда күрөө тамыр бар. Ошол нерсеге кан айлануу системасына да бир пайдасы болушу мүмкүн деп ойлоп атабыз. Биздин жобубуз ушундай. Кан айлануу системасына пайдасы болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул стюардессалардын өзүнүн макияжын жашыруу максатында дагы тагылат. Себеби бет менен моюндун өңүндөгү айырмачылык дагы болот. Мисалы үчүн бетине баягы пудра коёт, башка коёт, бет агыраак болушу мүмкүн, моюн балким агыраак болбой калышы мүмкүн. Ошол түстү бирдей кылып билиндирбеш үчүн моюнуна атайын ушундай жоолуктарды ороп алышат экен. Эсеп 1-0. Демек, бул жерде стилге да каралып атат. Суроо берүүчү Айпери Жаныбек кызын куттайбыз. Телекөрүүчү тарапка 1 упай алып келди. Оюнубуз улантылат. Экинчи раунд. Мындай пикир сиздерге келдиби, Эрлан? Эми бул жерде мырзалар ойлонбошу мүмкүн, балким кыздар. Эгер макияж колдонбосо, анда косметикага байланыштуу деп ойлодум эле, бирок туура болбосо керек деп ойлодум. Саид Алихан Кара Суу районунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроо. 1940-жылдары иштелип чыккан атайын кийим анти-G костюм деп аталат экен. Анти-G костюм. Бул костюмдер денеге бекем ылайыкташып, чапташып, организмдеги кан айланууну жакшырткан. Биз сиздерден G тамгасынын маанисин сураган жокпуз. Аны сурабайбыз дейт. Сиздер
бул костюмдарды кайсы кесиптин адамдары, кайсы кесип ээлери кийгендигин таап бериңиздер. 40-жылдар кетти минута. ооба суучулар баягы ошо суучулар Көп кийимдер демек кийишкен да. Ошо көп кыймыл. Бул бир вариант. Бир вариант андан башка. Көп кыймылдагы адамдар да болчу, мисалы үчүн Ошол баягы каяга келгенде жок. согуш моменти болгондо спецназдар эмеспи? альпинисттер эмеспи? Танкистерчи. Альпинисттерге да кайсы убакта канайлануу жайлайт. Ошону Кыймыл азайган учурда да. Суучулдар деген жакшы вариант болду. Дагы бир чыгара берели. андан башка. Антижи. Албатта 40-жылдары согуш башталган согушка көбүрөөк көңүл бөлгөн. Химиялык чабуулдарга каршы курал жарак багындай Танкистер. Снайперлер эмеспи? снайпер Спецназдар, снайпер эмес, спецназдар. Мындай тыгыз тынан эле өзүнө удобный чакан болуп жүрүшчү. денеге чапташкан болсо дагы Кастет денесин сегиз алып жүрүшчү. Формистерчи эмеспи? Жанагы күрөшчүлөрдүн дагы немеси бирок жок. Мотоцикл. Биатлончулар болушу мүмкүн бирок жакшы. жок 40-жылдары алар мүмкүнбү? Биатлон бирок жакшы эле мүмкүн бирок алчудар элечи. Суучулар алар жүрчүрдө атат дагы ыжада түйөт. Суучулардын формасы өзүнө Бирок ал ошол учурда атканбы 40-жылдары. Аны кийинчерээк эле кошуп койгонбу дейм да. Спорттук версия катары. Эрлан мырза, кайсы кесип ээлери мындай костюмдарды кийишкен? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Айтеңил мырза жооп берип көрсүн. Урматтуу алып баруучу, команданын жообу менен суучулдар деп ойлойбуз. Суучулдар. Жооп кабыл алынат. Сууда жүрүп. Туура жооп. Мындай костюмдарды учкучтар же авиаторлор колдонушкан, урматтуулар. Ошол кездеги учкучтар ушундай чапташкан кийимди кийип жүрүшкөн. 1940-жылдар, 20-кылымдын 40-жылдары авиация өтө деле өнүгүлүк убакыт. 2-0 эсеп азырынча. 2-0. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Семете мырза, маанай кандай, жакшыбы? Урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, маанайыбыз жакшы. Команда- Эрлан мырза Шагирттериңиз жаңы команда курап алып чыкты. Биз ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн жеңишет деген бекем ишеничтебиз. азыркы 2 суроону алдырып жиберди Бул команданы кайгыга салбайт, тескерисинче күчөтөт. Азыр уже таба башташат. Актив дизайндан суроо экен. Немец философу жана филологу. Бул 1860-жылдар жашаган. Эгерде сиздер акыл эси, интеллектуалдык деңгээли, аң сезими жогору жаштарды даңктап, бирок ошол эле учурда алардын ой пикирин, алардын максаттарын чачыратууну көздөсөңүздөр, анда алардагы ушул нерсени жок кылышыңар керек деп айткан экен ушул философ. Анда ушул ыкманы колдонгула дептир. Мен бул цитатаны окуп чындыгында таң калдым. Бул дүйнө жүзүндө колдонулуп келаткан бир практика да бар экен булчу. Сиздерге суроо. Ошондой адамдарды эмнесине маани берилип жатат бул жерде? Эмнесин мындай жокко чыгаргыла деп атат бул жерде философ. Мактап туруп дейт, ошо мактоо жолу менен дейт. Кетти минута. Тоокел кылган коркуу эмеспи? Коркуусуну Нерсеге жетиш тоокел кылбайт. Баягы адамды максатына жеткиргин келбесе ага бардык шартты түзүп берип, зона комфорта да болбош керек. Зона комфорттон чыгаш керек банда. Зона комфорт болуш керек. Түзүп берип бүт шартын, ошондо максатын унутат деген сөз бар. Бирок ал кимге таандык экенин билбейм. бир ыкма деп атат да. Бир ыкма деп атат. Бул ошол баланын коркунучун жеңиш үчүн. Эмнесин жок кылыш керек деп атпайбы? Коркуусун жеңиш болушу мүмкүн. Жок, анда эмне болот коркусун жеңсе? Ошол Коркусун Мисалы тоокел кылган коркуу сезимин жоготуш керек деген. башка вариант чыгаргыла. А кийин монку деле бирок жакшы экен бирок. Наполеон дагы айткан. Адамды аракетке салган эки күч бар. Коркунуч деген, коркунуч да болуш мүмкүн бирок. Бирөө өзүнүн жеке кызыкчылыгы деген да. Адамды аракетке эки күч салат, Өзүнүн жеке кызыкчылыгын жоготуш керекпи? Өзүнүн жеке кызыкчылыгын жоготуш керекпи? Бирок жанагы да вариант бар да, неме деген. Аларга да бүт шартты түзүп берип койсоң өзүнүн максатын Ал унутат деген. бүгүнкү күндө да иштейт экен дейт бул ыкмачы. Анда өзүнүн Мисалы костюм боюнча бирок азыр иштейт да анда сенчи. бирок 1860-жылдары айтыптыр да бир немец философ. Бир ошол жылда эмне болгон? Өнөр жай өнүгө баштаганбы Германияда 19-кылымда?
Вариант чыгаргыла. коркуу сезим жоготкон, Коркуу сезим жоготкон. ушуна комфорт зона түзүп бериш керек. ооба бүт шартты түзүп берсе анан кийин эме кылбай калат, аракет кылбай калат. Кайра жолун адаштырыш керек бул деп ойлойм. Ошо максатына жетпей коюп да акчаны төлөп бересиң, бүт жакшы. Менин оюм ошондой болот. Силердики жакшына вариант чыгаргыла. Ерлан мырза, ортодон жардам алсаңыздар болот, бонус алсаңыздар болот. Же жооп бериңиздер. Ордодон жардам алып көрөбүз. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секундда кетти. Келиңиздер, жардам бериңиздер. кыйын коллективге салып туруп мокотуш керек болот да. Мындай жыгытат адамды. Анда наоборот кучуп кетпейби ана? Күчөйт. Ошону ойлодум да, Наоборот сынат. адамды сынаган кезде акча бер дейт го. Сынганда ошондой болот. Ана диний көз карашындагы бир кызмалайбы күчө бере деп атам да. Акча жакшы вариант. Акча менен аз Акча бир комфортко кирип кетет да ошондо Ушул жанагы. зона комфорту түзүп бериш керек, шарт түзүп бериш керек. Зона комфорту болгондо Акча деген сөз эле болчу. 20 секунд аяктады. Ерлан мырза, Урматтуу алып барчу, буга Нурайым жооп берип көрөт. Нурайым. урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу ал баланын ошол акча менен бүт Баланы эмес, мен бир топто айтып атам. Ооба. Ал адамдардын дегиле. аларга акча берип, ошол бүт шартын түзүп берсе, ошентип азгырылат деп ойлойм мен. Алардын ойлойм. бардык шартын түзүп бериш керек жана аларга акча бериш керек. Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Ордодон деле жардам берилди, бирок ар кандай варианттар айтылды. Дүйнөлүк саясатта разделяй и властвуй деген сөз бар. Бөлүп ал дагы анан башкара бер дегенчи. Андай адамдар, зээндүү адамдар, Ерлан мырза. Андай адамдар мындай бир максатта бир пикирде болот экен да, негизи. Единый мышлинг деп коет го. Мына силер бир командасыңар, бир максаттагы адам болот экен. Ошол адамдардын максаттарына бузуу үчүн алардын алгач аларды бөлөт экен. Ар кандай бир нерселер менен бөлүп, ой пикирин чачыратып туруп, андан кийин аларды силер зорсуңар деп өз-өзүнчө жеке-жеке мактайт экен Семетей мырза. Жеке-жеке мактоого татыган адам, мактоо угу берген адам командалык же биримдик бир топтук нерседен ажырай баштайт экен да. Алгач демек алардын көз карашын өзгөртөт экен, жеке-жекеге бөлүп турупчу. Германиялык философ Ницшанын пикири боюнча андай адамдарды башкаруу үчүн алгач ал адамдардын айтыңыз эмнесин, алардын ой пикирин чачыратыш керек экен. Бул менимче бир командалык биримдик үчүн жакшы суроо деп эсептейм муну. Азырынча 3-0. 3-0. Ошон үчүн командалык оюндун дагы маанилүүлүгү ушунда деп эсептейм мен негизи. 4-раунд. Раунд. Тандаңыздар. Тандаңыздар. Айназик. Сиз биология адиси боюнча окуп жатсыз. Канчанчы курста? 3-курста окуйм азыркы учурда. Өзүңүз мындай бир жактырып тандап алган кесип, Ооба. Же окуу дештиби? Окуу дешкен ооба. Канча? Ал жагы узун окуя алып кеткен. Нурбек Станбеков Ала Бука районунан силерге каршы суроо берет. Билерим анын ордону канча убакыттан бери мындай күзөтүп келесиз? Жаштыгымдан бери эле көрөм. Бүгүн биринчи жолу студияда отурасыз, Ооба. Жакшы сезип атасызбы өзүңүздү? Ооба. Урматтуу билермандар. Көпчүлүгүбүз билген Диего Марадона, аргентиналык футболчу, каза болгондо Аргентина эли аны эскерүү үчүн оюн талаасына Марадонанын сүрөтү түшүрүлгөн Adidas компаниясы жасап чыккан сүрөттүн үстүндө төрөлгөн жылы Марадонанын жана ал биз менен дайыма жашайт деген мааниде анын каза болгон жылын эмес, башка бир нерсени коюп чыгышкан. Эмнени коюп чыгышкан? Жооп бериңиз. Айназик айым жооп берет. Урматтуу баруучу, биздин жообубуз чексиздик белгиси. Кандай дейсиз? Чексиздик белгиси. Чексиздик белгиси. 3-1 эсеп жооптур, Сен ар дайым биз менен биргесиң дегенде мааниде мына ушундай сүрөттү жасатышкан. Команданын үнүндө 1 минута бар, аны керектүү учурда команда колдонсо болот. Оюн улантылат 5-раунд.
Бешинчи раунд. Нурайым менен таанышабыз. Орозбек кызы Нурайым. Тарых адистигинде окуйт экенсиз. Жакшы, кызыктуу кесип. Өзүңүз тарыхчы болгуңуз келеби? Санасы формат алып барчу. Жок, мен дагы кызыкпай келип, бирок кызыгып кеткендердин катарын толуктайм. Сиз дагы өз ыктыярыңыз менен окуган эмессиз? Ооба, ошондой болуп калган. Оку дешкен, Ошондой болгон. Бирок азыркы учурда кызыгып, изденип окуп атам. Негизи ким болгуңуз келчү? Мен врач кесибин аркалагым келген. Кийин да окуп алсаңыз боло берет. Ооба, буюрса. Ислам Шайлокул уулу. Эмнени көрүп турасыз, Ерлан мырза? Кимдерди көрүп турасыз? Урматтуу билермандар, бул сүрөттөр жалпы биригип келип, эмнени назарга тутат? Кетти минута. Блогерликтиби же мындай дисциплина болушу мүмкүн. уровеньда эле Мына жерде астында кишинин аны эмес турат го. Жок, баардыгы жүгүрүп атат да, бирокчу Ronaldo Бирок ийгилик, шарада убакыттын турат. кардыгы сүйүү жакшы убакыт кыскалыгын билдирип атат кандай. жаратылышы турат мына жерде. Эң акыркы сүрөттө ана бонуш болуп кеткенбиз энди. Ооба, ошо. Атактуулукка жетип, атактуулукту көтөрө албай калсаң деген сөз. Эмес. дисциплина эмеспи? Мүмкүн. Туура ал деле болгон. Жакшы. Экинчи сүрөттө ортодо Жакшы. чоң сүрөт некен билбейбиз да. Өйдөп атабы, эмне атат ошо. Эме эмеспи баягы? Мындай максаты же ошол нерсени жакшы көргөн нерсеси. Ары биригип эмнени билип турат деди суроодо? Ооба. Эмнени бириктирип, эмнени Могу бактылуу көз эрмем, аракет, ийгилик, сүйүү, Ооба. убакыт карьера окшойт. Анан Ronaldo дагы Жок, мына сүрөттөрдүн мына бир жакшы көргөн. сүрөткө түшкөндө бир мисалы Алардын жашоо турмушунда, жеке жашоо турмушунда ажырашып кетүү окшогон маселелер болгон эмес. Мына Мына биринчиден эме турат, мындай Берди Бул үч аялдар рекорд эмеспи? позасы эмес. Усейн Болт өзүнүн рекорду, Роналдонун рекорду деп. Ана эмне болду? 6-адам болгон алкаш болуп рекорд койду. Мына карасаң, мына Усейн Болт мындай алып бир позаны көрсөтүп турат да. Баарынын позасы бар экен бирок. Ошо көңүл бурса. Мастын уктуп аткан эмне бул? Ал деле позада. Өзүнүн бир Жок, бир жакшыраак вариант чыгарабыз. калтырган. Биринчиде да сүрөт. Берки адам жүгүрүп келип атат. Мүмкүнчүлүк деген сөз болушу мүмкүн. Баарында мүмкүнчүлүк бирдей эле да. Убакытты ошо пайдалануу. Же убакыттын туура Пайдалануу. Сеники жакыныраак болду. Кайсы? Сеники жакыныраак болду дейм менимче. Же менде ой көп болуп кетти бирок. Окшо бирөөнү топтоштум. Дисциплина дейбиз же. Бардык Ерлан мырза, Урматтуу алып баруучу, биз бонус алабыз. бонусбу же үнөмбү? Бонус. Бонус, Жок, бонус алабыз. Бонус, Суроо сүрөттөрдөгү адамдар жөнүндө эмес. Булар мисал катары алынган. Бирок булардын аракеттерине, турган турушуна карап сиздер бул жерде эмне камтылганын таап беришиңер керек. Кетти бонус. бардыгына бирдей Ооба. убакыт берилген. Адам алып Тура кетишин. пайдаланганына жараша деген. Өзүң туура пайдаланып, өзүңүн ийгилигиңи жарат дегендей эле нерсе болуп атканда бул жердечи. Адамдарды эске албайбыз. Ооба, Өзүң жынаасын. Бирок булардын ийгиликтерине карабашыбыз керек болуп калат. Андачы. Ушул убакытты Же, пайдаланып убакыт- ушул ийгиликке жетти деген майнде. ошого эле жакындап калып атат да. Ким убакытты активдүү пайдаланат деген майнде. Бирөө Убакытты сейилет. туура пайдалануу же мүмкүнчүлүк бар. Ким өзүнө берилген убакытты туура пайдалануу керек. Көп болуп атат да. Бирок 6 сүрөттө тең ийгиликтүү адам, анан 7-чи сүрөттө эле бир адам ийгиликсиз болуп атат. Ал эмне? Ошодо да логика бар. Же эмечи, ошол нерседен ырахат алуу мындай. Хобби сыяктуу ошондой десеси. Кыскасы максатыңа жет же өзүң убактыңы, өзүңө берилген убакытты туура пайдалан дегендей эле. Убакытты туура пайдаланат. Баарына бирдей убакыт берилет, ошону пайдаланыш өзүңдөн деген. Сен өзүң Ошондой эле берилет. жашоого болгон тандооңуң бул. Убакыт окшойт бул жерде. Тандоосо мүмкүнчүлүк деп коелот. Бардыгына бирдей убакыт берилет, ар ким өз каалагандай пайдаланат. Өзү каалаганын. Тандоо Тандоо мүмкүнчүлүгү. тандоо. Сен өз жашооңу өзүң танда дегендей болуп калат. Ошондо бул жерде Убакытка байланыштуу бирок. Тандоо деп ойлоп атам менчи. Жок, ошону бир кылып койсо болбойбу? Тандоо мүмкүнчүлүгү. кыскасы Убактыңды өзүң тандоо. Жок, убакыт сага берилет, сен өзүң кандай алып кетсең жыйынтык жакшы болуп атат да, акыркы сүрөттөн башкасын алып карагандачы. Биринчи сүрөттө жөн эле Анда жайдарылган. мисал болуп атат да. Биринчи сүрөттөгү өзү жалгыз бактылуу. Ошо Экинчи да. адам Бардык адам спортпен бактылуу да, машгул ошо өз иши менен да мына жерде. Бул жерде ар кандай кесип ээлери жөнүндө эмес. Ар кандай Кесип эмес. Мына жерде Ерлан мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого
Шахназар мырза жооп берет. Шахназар. Жакшылап назар салдыңызбы сүрөттөргө? Шахназар. Урмат Талпарчу ооба, биз сүрөттөргө жакшылап карап маани бергенге аракет кылдык. Бул жерде жүлөдө ийгиликтүү адамдар, ошондой эле ийгиликсиз адамдардын дагы турмушу чагылдырылган сыяктуу экен. Бирок биздин ушуга чейинки талкууга ылайык бул жерде ар бир адамга тандоо мүмкүнчүлүгү берилген, тандоо тууралуу сөз болуп жатат деп ойлоп атабыз. Убакытты туура пайдалануу. Убакытты туура пайдалануу. Эң акырдагы сүрөттөгү адам туура эмес пайдаланган болуп атат, ошондо. Ооба, ошол билмек ошол окшойт деп атабыз. Тандоосу ошол болуп калды. Жооп кабыл алынат. Ортодо кимде кандай пикирлер бар? Бул жерде эмне камтылган? Урматтуу алып баруучу, мен сергек жашоо камтылган окшойт деп атам, же пунктуалдуулук. Урматтуу алып баруучу, бул жерде биз байкап атабыз, адамдардын жеке эрки жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Эрк. Орусча сила воли деп коет го. Бул ошол адамдын эркинин канчалык күчтүү экендигин көрсөтүп атат да. Эркиң күчтүү болсо чуркайсың, ийгиликке жетишесиң, эркиң күчтүү болсо ошол өзүңдүн сезимдериңди билдире аласың деген сыяктуу. Сүрөткө дагы бир кароого чакырып кетемин, Алишер мырза. Ортодогу сүрөт карай турган болсок, үстүндө эмне деп жазылып турат сүрөттө? Анда мен туура жоопту айтайын. Телекөрүүчү ушул ортодогу сүрөт жардам бериши мүмкүн командага деп жазган экен да. Ушул сүрөт аркылуу мен туура жоопту айттым, Ерлан мырза. Техникалык бир предмет жөнүндө айткысы келген. Бул автоунаанын механикалык өткөрмө рычагы жөнүндө берилген суроо болчу. 1, 2, 3, 4, 5. R бул аркага берет. Аркага берген биз көрдүк, кандай абалда жатканын. Ал эми ортодогу чоң боштук бул айтыңыр мырза, холостой абалда турганы машинанын. Караңыздар, биринчи сүрөттө, экинчи сүрөт түйүндө кызыл костюмчан кыз, үчүнчүсү футболчу Роналду деп атасыздар, ким? Андан кийин 4-чү Роналду, 5-чи Хусейн Болт, эң тез жүрүүчү, 4-1. Урматтуу көрөрмандар, 4-1. Машина мингендер ким бар бул жерде? Ерлан машина минеби? Агай буйрса, Шахназар минеби? Айтеңизде барбы жокпу билбейм. Айтор 4-1 эсеп. Эми чамдаш керек, урматтуулар, чамдаш керек. Ортодон жардам алынды, бонус колдонулду, үнөм гана бар азырынча. Бирок алдыда балким чоң өзгөр болушу мүмкүн. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Раунд. Премьер лигага аттануу. Азырынча телекөрүүчүлөр 3 упай алдыда баратат. Сабира Ахмедова Ташкент шаарына сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге сыр сандык аркылуу суроо бердим, туура көргөн. Көрүп койгулачылар. Сыр сандык. Телекөрүүчү Сабира Ахмедова сиздерге мындай суроону бериптир. Маркумдарды узатуу боюнча кызмат көрсөткөн бюро, похоронный бюро дейбиз, орусча. Ошол бюродо иштеген кызматкерлер сыр сандыкчанын ичиндеги нерсени өздөрү менен ала жүрүшөт экен. Ар дайым. Сиздерге суроо. Сандыкчада эмне бар? Окелип көрөм бул суроого. Бул сырдуу сандыкчада көз жашты келтирүүчү пияз бар. Эмне үчүн антип ойлойсуз? Эми маркумду узатууга барганда ыйлаш керек болушу мүмкүн да. Көрөбүз анда, сыр сандыкчанын ичинде эмне болушу мүмкүн? Бул пияз болчу, себеби көз жаш чыкпай калган учурда мына ушуну бере салат экен. Маркум жакындарына алар көзүнө сүртүп калыптан эле көз жаш чыгарат экен да. Эми берип коелу ушуну Ерланга. Албетте.
Сиз жакшылыкка колдонуңуз Эрлан мырза. Бүгүн барып куурдак жасап, ошо куурдакка кошуп салың ушунучу. 4 кесеп. 7 раунд. 7 раунд. Азырынча тапкан 2 суроосу тең мөөнөтүнөн мурда болду. Бул эң жакшы. Бирок алдыда 2 раунд телекөрсөтүү узап кетип атпайбы? Тим эле аябай кайгыргансып көрсөтөт экен да бул Спияз, Жахангир Ахроржанов Кадам Жайрабай Местерге каршы суроо берет. Урматтуу билdirmanдар. 1865-жылда Улуу Британиянын ошол кездеги өкмөтү бир мыйзам чыгарган. Мыйзамга ылайык автоунаалар шаар ичинде жүргөндө 3,2 саат километрине 3,2 саат ылдамдыкта жүрсө, шаардын сыртында тездикти 2 эсеге жогорулатып жүрө алган. Демек алгачкы автомобилдер десек болот, Бирок автомобилдин ичинде 3 адам болуусу керек эле эрежеге ылайык. Биринчи адам автоунааны башкарса, экинчи адам күйүүчү майды көзөмөлдөйт. Сиздер ушул убактагы үчүнчү адам кандай кызмат аткарганын таап бериңиздер. Кетти минута. Турганды ойлоп атам да, жолду тазалап. Сигнал берүүчү, Жок, аны башкаруучу деле сигнал берет экен да. Ал бөлөк дейм да. Ал убакта бир болот. Логикасы деле жакшы. Атта немеден түшкөндө колунан кармап жүргөндөр демесизби? Эмне, эшикти ачып турган эмне? Жок, бирок машиналар только аристокаттар минген. Баягы күзгү болбосо баягы жанындагы эмелер Алдарга задневикти карап турган болушу мүмкүн. мындай айнеги Болушу жанында мүмкүн. Айнек болду. Арканы карап турган. Арканы ал деле Жок, жакшы. артка кеткенби ошол учурда машина, ошолда бар. Жок, Мо именно шаардын жүргөн болсо ичинде 3 километр. Шаардан сырткары чыкканда 2 эсе жогорулап атат ылдамдык. Ага маневр жок. Неге айтты аны? Айтпайбы? Бул машина болгонбу деген. Кайсы токтогон? Жок, үчүнчү адам жүргүнчү болгон эмес да анда. Ошо, короче, бул экипаж экен да, экипаж 3 адамдан. 3 адам болуш керек да. болуш керек экен ал. Эрлан мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурайым айым жооп берет. Нурайым. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу бул ошол учурда баягы жанында күзгү болбогон үчүн алды артындагы машиналарды карап берген адам болгон деп жооп беребиз. Артын дейлик. Ооба. Алдын көрөт дем, туура? Ооба. Арт жагын карай келген. Арт жакта унаалар карай келген. Жооп кабыл алынат. Сиз көчөдө өтө көп унаа жүрөт деп элестетип айтып атасыз да. Менимче ал кезде бир шаарда болсо 3 эле унаа болушу мүмкүн эле. Унаа караганда адамдын саны көбүрөөк болгон. Туура жооп. Туура жооп менимче белгилүү болуп калды окшойт. Үчүнчү адам жолдон качкыла деп адамдарга эскертип кыйкырып жүргөн. Качкыла жолдон, качкыла. Себеби автоунаанын сигналы ал убакта чыга элек болгон. Сигнализация чыга элек болгон. Адамдар кыйкырган, кач, адамдар айтып атпайбы Эрлан мырза? Автоунааны биринчи жолу көрүп атат. Андан качпашы да мүмкүн эле да. Жаңылык болгон да. 3 адам мына ошентип алгачкы автоунааны башкарган экен. Моторду мен адамдыкын басып кеткенди. 5-2. 8-ci rauндга старт беребиз. 8-ci раунд. 8-ci раунд. Семете мырза, ушул убакытка чейинки оюнуна кандай баа бересиз команданын? Команда эмнеден? Урматтуу алып баруучу, команда дурус эле ойноп атат. Болгону бир аз талкууга келгенде аксап калып атат. Талкууну активдештирип, көбүрөөк варианттарды чыгарып, жакшы ойноп жеңип койсо болот. Дагы деле шанс бар. Азыркы суроону сиз таптыңызбы жокпу? Жок, менде башка вариант бар эле. Роза Базарбаева Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, бир фирманын логотипин көрүп турасыздар. Сиздер бул логотиптин түзүлүшүнө карап туруп, ал фирма эмне деп аталышын таап беришиңиздер керек. Самара эже жооп берет. Мөөнөттөн мурда жооп даярбы? Таң калыштуу оюн болуп атат булчу. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп Атлант. Жооп туура, Атлант.
Бул Атлант деген фирманын логотипи. 9-раунд. 9-раунд. Айлы жоктон ушундай ой келет экен да, команда билген суроо келсин дегенчи. Эсеп 3-5. Гүлбара Токоева Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Кесип боюнча педагог. Урматтуу билермандар. Суроо Абдышкүр Нарматовдун Адам адеби деген китебинен алынды дейт. Жашоо базары экен ошол китептин ичиндеги темасы жашоо базары деп аталат экен. Жашоо деген базарга кирип, таң калыштуу окуяларга күбө болдум. Мен окуп атам суроону. Базарда сатылып жаткан жүрөк көрдүм дейт. Сатып алынып жаткан акылды көрдүм дейт. Заман деп аталган жерге ташталып, тепселенген сезимдерге дуушар болдум дейт. Дүкөндө ушул нерсе илинип турса да, ага эч ким көңүл бурбай, аны эч ким сатып албаганына күбө болдум дейт. Бирок ошол эле дүкөндөгү жалган жана алдамчылыкка кезекке тургандарды көрдүм дейт. Ыкласы эскирип, модадан калган буюмдай өңгө чүптүр дейт. Урматтуу билермандар, сиздер эки сөздөн турган жоопту табышыңыздар керек. Эмнени назарга тутуп жатат автор бул жерде? Деп аклакпы. Кетти. Мынча шүгүр кылуу да. Мурун аз нерсеге дагы шүгүр кылышкан. Мен шүгүрдүн баркы ушунчалык түшүп деген биле могул сөз көп жерде жайнап жүрөт го. Илинип турган нерсе эмне болушу Жаман мүмкүн? айырмалай албай атам. Эки сөз деп атат да. Илинип турган нерсе эмне болушу мүмкүн? Илинип турган нерсе. Адамгерчилик, ыраазычылык билдирүү, ошо диний көз караштагы деле адеп аклак деле болушу мүмкүн. Ата көп жерде эле жүрөт го. Куран китеппи? Жок, андай эмес. Бул жерде бүт адамдын кулк мүнөз базары. Эң басымдуу. Бүт баардыгы абстрактуу нерселер экен да ошондо. Ыйман базары, базар деген сөз эмес, башка. Биз андай эмес, бир вариант чыгара беребиз. Адеп, ахлак, иман, дагы инсап, адамгерчилик, Мен жазбадым эч нерсе. шүгүр кылуу да жакшы вариант экен. Ал мурун аз нерсеге шүгүр кылышканда Азыр бар нерсеге да тойбой Шүгүр кылуунун ордуна алдамчылыкты көп сатып алып атышыптыр да. Ушул туура келеби? Адеп ахлактын ордуна алдамчылыкты сатып алыш мүмкүн. Бүгүнкү күнгө салыштырып айткан баары эле жалган айтат, жалганга кезеге тургандардын саны көп экен дейт. Ушул жерде эки сөз айтат да, ушуга эч ким деле кызыкпай атат дейт. Ошо шүгүр менен адамгерчилик деле Эки сөздөн туруш керек болот. Буяга конкретно менен адамгерчиликпи? Ушуну кайталап алды да. Жакшы маани берди. Неме алабы? Эрлан мырза, Матталап бар суроону мүмкүн болсо бир кайталап үнөмдөгү 1 мүнөтүбүздү берсеңиз. жашоо деген базарга кирип, таң калыштуу окуяларга күбө болдум дейт. Бул мындай салыштырып айтып атат да. Жашоо деген базар каерде экенин издеп жүрбөгүл эле дагы. Базарда сатылып жаткан жүрөк көрдүм дейт. Сатып алынып жаткан акылды көрдүм дейт. Заман деп аталган жерге ташталып, тепселенген сезимдерге дуушар болдум дейт. Дүкөндө дейт. Ушул нерселер илинип турса да, ага эч ким көңүл бурбай, эч ким сатып албаганына күбө болдум дейт. Бирок ошол эле дүкөндөгү жалган жана алдамчылыкка кезекке тургандарды көрдүм. Ыкласы эскирип, модадан калган буюмдай өңгө чүптүр ошол экөөнү дейт. Сиздерге суроо. Дүкөндө эмнелер илинип турса дагы ага эч ким көңүл бурбай атат дейт. Бул Товар айтылган жок, бир нерселер айтылып атат да жашоодо. Эки сөз. Кетти минута. Адеп ахлак, Адеп, ахлак, шүгүр кылуу. Жок, бүгүнкү күндө адам кайсы сапаттары төмөн түшүп кетти элдин арасында. чынчылуу. Жок, бир жагынан алсаң Шүгүр кылуу Шүгүр кылуу да. жок болуп кетип атат. Жок, бул экөөнү айт да, шүгүр кылуу. Бар болсо да кайра ошону эме кылуу. Ыйман жана шүгүрбү? эки сөз менен айтып бергилеби же эки нерсени айтып бергилеби? Бир нерсени эле эки сөз менен ошо жашат. эки нерсе экен. Элер турса да. Илинип турса да деп койду. Салыштырбай эч нерсе бул бакыт базарындабы же жашоо базарында бүт адамдын Адамга байланыштуу сезимдер экен. Адамдын сезимдери экен. адам Заман дегенде шүгүргө эле байланып калат экен да. Заман базарында бүгүнкү күндө шүгүрсүздүк жок, дагы Заман деген жерде сезимдер ыргытылып жатат деп атат. көрө албастык толтура болуп атпайбы? Ал эмес. Бул Адамга нерсеге маани тиешелүү жакшы берилбей атат. сапат. Адамдын асыл сапаттары бирок маани берилбей атат бул нерсегечи. Адеп, ахлак, адамгерчилик, адилеттүүлүк. Шүгүр Ошо эмгеги бааланбай жатат. Мына адилеттүүлүк дегенчи, адилеттүүлүк. Бир сөз болуп калды.
урматтуу алып баруучу Айтеңир мырза жооп берет. Айтеңир мырза, сиз суроого кунт коюп маани бердиңизби? урматтуу алып баруучу, негизинен ушу бакыт базарында, жашоо базарындабы адамдын сапаттарына маани берилген бул сөздөрдү негизи уктум эле, бирок эстей албай Бул жатам. китеп сиз окугансызбы? Китепти жок окуган эмесмин. Китеп конкурска катышкан китеп ушулчу. Айтеңир. Жок. Чынчылдык менен адилет, чынчылдык менен шүгүр кылуу. Жок, адилеттүүлүк менен чынчылдык дейин, урматтуу алып баруучу. Адилеттүүлүк менен чынчылдык Экөө бирдей болуп калды. Шүгүр. Бул сапаттар бар, бирок бүгүнкү күндө ушунчалык артта калып баратат адамдардан. Аз ал нерсечи. чынчылдык менен шүгүр кылуу. Жооп кабыл алынат. Ордодон экинчи жолу да сурап коеюн анда. Негизи мен бул китепти окуганмын, бирок бул жерде терс сапаттарын айтып өттү. Адамдын сапаттарынан бул жерде оң сапаттарын карашыбыз керек. Биринчиси бул жалган дегенге биз чынчылдыкты алабыз. Себеби азыркы учурда көп жерде жалган сүйлөдүп, чынчылдык жок болуп калат. Ал эми алдамчылык дегенде көп жерде акыйкаттык жок болот. Жалганчылар көбөйүп, акыйкаттык орун алган эмес. Биздин жооп чынчылдык жана акыйкаттык. Урматтуу алып баруучу, менин оюм боюнча бул ыйман жана уяттуулук деп ойлойм. Ыйман жана уяттуулук деп ойлойм. Туура жоопту айтам. Бул жерде китепти окуган биздин клубтагы көрүүчү китепти окуганмын деди Эрлан мырза. Жана так жообун айтты. Эгерде жалган жана алдамчылык жөнүндө сөз кетип аткан болсо, ошонун карама каршысы бул жерде бар дейт. Ал чынчылдык жана акыйкаттык, урматтуулар. Айтеңирдин биринчи жообу туурараак болчу. Чынчылдык менен адилеттүүлүк жакыныраак болчу да. Бул шүгүргө өтүп кетти. Айтеңирчи, Семетей мырза, сиздин пикириңизди да угуп коеюн. Урматтуу алып баруучу, кечиресиз, эгер уруксат берсеңиз, бир оюбузду айтып коелу. Жаңы команда экендигин эске алып, премьер лигага чыгып жаткандыгын эсепке алып, жооптун 0,5% тапкандыгын эсепке алып, дагы бир шанс берип көрбөйлү? Себеби адилеттүүлүк менен чындыктын айырмасы бул өтө чоң нерсе эмес да, экөө синонимда келип калат да. Андыктан эгер уруксат берсеңиз, бул жоопту туура деп таап, кийинки раундга өтө берсек. Канааттандырарлык деп эсептеп турабыз. Дагы бир шанс берип көрөлү анда. 4-5 эсеп өзгөрөт. Телекөрүүчү өзүнүн оюнун айтат. Бул боюнча 10 раунд. 10 раундга старт беребиз анда. Дагы бир шанс берип көрөлү. 10 раунд. Бирок негизи жеңилип калуу бул трагедия эмес. Жеңилип калуу бул трагедия эмес. Командалар жеңилип эле жүрүшкөн. Блиц раунд. Жамалдин Нурбаев суроо берет. Араган район тургуну. Эң чоң душманың дейт. Бул сенин нафсиң дейт. Ушинтип баштаптыр суроонучу. Индиянын дыйкандарына зыян келтирген маймылдарды кармоо үчүн бир ыкма колдонушат экен дыйкандар. Ал ыкма төмөндөгүчө дейт. Бир кокос жаңгагын жерге бекемдеп же жип менен байлап, анын бир жерин кичинекей кылып туруп тешип коюшат экен. Эми силерге суроо. Мындай ыкма менен маймылды кантип кармашат? 20 секундда кетти. İçine banandı koyup ошол жерге бананды коюп анан ичине киргенде жүзүп басмаган. Жок, банан менен коштун мүмкүн колун тартып чыга албай калат. Же колун салгандай чыга албай калат. Кокос өскөн жерде банан дагы өсөт деп келбейби? Жок, мисалы банандын аркасына жип байлап Кыскасы жей турган нерсе да. Маймыл нафсисине берилип келиш керек болот да. Банан Демек, колун салат, банан ичинде тамак менен алып чыга албайт колун. Ошода кол чыккан. Эрлан мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Ошол тешиктин ичине бир нерсени салып койсо, инжабыктар. Маймыл ага колун салып,
муштуму менен алганда муштуму батпай калган баягы тешикке. Кийин ошентип кармап алган. Биринчи суроонун жообу туура. Себеби колун түз кылып салат экен дагы, ичиндеги мөмөнү алганда муштуму түйүлүп чыга албай калат экен. Жана ал жыла албай калат экен ошол жерден. Себеби эмне кокос байланган. Экинчи суроо. Азамат Бекматов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Түркияда ушундай бир мусулмандар арасында бир эреже бар экен. Азырга чейин бар экен бул эреже. Салт катары болуп калган дейт. Мисалы, күйөөсү менен аялы тепкичтен чыгып баратып, аялы асты жагында, күйөөсү арт жагынан басат экен. Тепкичтен ылдый түшкөндө күйөөсү алды жагында, аялы арка жакта басат экен. Мунун эки себеби бар дейт. Биринчи себеби аялдын алдыда басуусу аялдын денесин коргоп бекитип бараткан үчүн аялы алдыда басат экен. Себеби тепкичтен өйдө карат чыгып кетип атат да. Сиздер экинчи себебин тапкыла. Ылдый бараткан эмне үчүн күйөөсү алдыда жүрөт? Кетти 20 секундда. Жок, аны айтылды. Кармак калат. Ушул айтылбай калды. Экинчи денесин коргоо деп атпайбы? Башкалардын көздөрүнөн денесин коргоо. Бирок бул бир вариант. Алдындагы солдуктар биринчи күйөөсүнө кылат деген. Анда тепкичке чыгып жаткан Жок, бул жерде мусулмандарга ылайык дагы бир нерсе бар экен да. Мындай этегин тебелеп албаш үчүн Андай эмес да. Жанагы вариант жакшы Айтеңер айткан. Мен деле ошондой ойлоп аттым. Урматтуу Алпач, Айтеңер мырза жооп берет. Айтеңер. Урматтуу алпачым, команданын жообу менен эгерде жогору чыгып кетип атканда аял чалынып артына жыгыла турган болсо, күйөөсү аны кармап калат. Жогору чыгып кетип атканда артында кетип атат. Эгер ылдый түшүп кетип атканда ылдыйга жыгылат да, анда дагы күйөөсү кармап коопсуздук үчүн жөлөп калат аны. Жыгылуудан сактап. Жыгылуудан сактап жөлөп калат. Экинчи суроонун жообу да туура. Биринчисинде жыгылып түшкөн үчүн эмес экен. Жогору чыгып баратканда Айтеңер мырза. Экинчисинде түшүп баратканда жыгылып кетсе. Биринчисинде ал коргоп кетет экен. Арт жактагы чоочундан тосуп кетет экен. Түшүнүп атасызбы? Үчүнчү акыркы суроо. Эгерде команда туура тапса, демек бир упай алат. Бакир Калыгул уулу Өзгөн районунан. Менин суроом дейт, койлорду камаган сарайдын ичинде дейт, кой камоочу клетка болот. Клетканын ичинде суу толтурулган бакалашка дептир, желимидиш, же болбосо жыгач, же болбосо бир оор эмес же жеңил эмес орто салмактагы нерселерди илип коюшат экен фермерлер. Аны кой же кочкор баккан адамдар билет, эмне үчүн мындай кылып атканын дейт. Менин үйүмдө мисалы дейт, менин коромдо мына ушул нерселер бар дейт. Сиздерге суроо, эмне үчүн жогоруда айтылган нерселерди койлор жана кочкорлор турган жерге илип коет? Тактап кетчү нерсе өйдөсүнө илип коебу? Я. Өйдө тарабына илип коебу, үстүнө? Билбедим, илип коет экен да. 20 секундда кетти. Биле нерсе бул жерде үстүнө мите курттар түшпөйт, жана бензин, солярка илип коет да, багуудагы. Ооба, керосин. Ооба, ошондой эле нерсе илип коет. Жыгачтагы нерселерди койду да. Керосин көп коюп койбу. Ооба, ошондой эле нерсе да. Жеңил эмес, оор эмес деп атат. Ошол ал неге? Ошол эле көбүнчө кочкор баккандар деп атат. Кашынганына бирок бакалашка суу толтуруп дедиби? Жок, койдун чөбүтүн караганда байлап койгон нерсе эмес деген. Эрлан мырза. Эрлан мырза 20 секунд аяктады. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм деле кичине мал чарбачылыгы менен жакшы эле жагым бар, бирок ушул үстүнө керосинби ушундай нерселерди илип коюп, мите курттар түшүүсүнөн кене бит ушундай нерселерден сактануу болуш керек деп ойлойм. Туура жоопту айтам. Кой менен кочкорлор бир жерде аралашып турган короодо дедим. Туура жооп. Албетте кочкор бул сүзөнөк болот. Эрлан мырза. Койлорду сүзүп коюшу мүмкүн, Айтеңер. Койлор бооз болушу мүмкүн. Ошондой учурда дуалдарга барып, ошол желимидиштерди, жыгачты жана башка ушундай нерселерди сүзүп, кочкорлор моокумун кандырат экен, ошентипчи. Койлорду сүзбөйт экен да ошондой учурда. Мына ушул себептен этияттык үчүн айрым фермерлер мына ушундай ыкмаларды колдонот экен. Эрлан Шамирзаевдин командасынын алгачкы оюну телекөрүүчүлөрдөн 2 упай менен жеңилүү аяктады. Кол чабуулар болсун. Урматтуу алып баруучу,
туура белгилеп атасыз, бул команданын 3 оюнчусу мурда менде ойноп жүргөн. Ерлан мырзанын бышып жетилгендигин, өзүнчө команда алып чыгууга жөндөмү толук жете тургандыгын байкап, мен бул команданы өзүмдүн командамдан обочолонтуп жаңы команда алып чыгуу уруксатын бердим. Тилекке каршы биринчи оюн бул жеңилүү болуп калды, бул эч нерсе эмес. Кийинки оюндарында дагы мындан да көбүрөөк машыгып, жакшы даярдыкта келип, жеңип, ушул Ордонун бир толук кандуу командасына айланат деген менин изги тилегим бар. Мен батамды да бергем, колдоймун Эрланды дайым. Эскертип айтып коюучу нерсе, команданын талкуусу жакшы эмес. Муну Эрлан мырза кийинки оюндарында эске алат. Ал эми бүгүнкү оюнда өзү мыкты ойноду, көпчүлүк суроолорду өзү тапты. Ал эми суроолордон болсо, мага жанагы сүрөт суроо абдан жакты. Татаал суроо экен, бирок мага ошол жакты. Сүрөт бул жанагы механика, автоунаа механикалык өткөргүчү жөнүндө. Өткөргүчү жөнүндөгү суроо. Кимдин суроосу экен, азыр унутуп атам. Бул Москвалык биздин мекендешибиз Ислам Шайлоокул уулунун суроосу. Урматтуу алып баруучу, биз оюнду күзөттүк. Негизи команданын биригишкени, анан кийин келип даярдык менен катышканы аябай жакшы. Анан биринчи оюн үчүн бул өтө жаман эмес. Дагы команда дагы талпынып, дагы аракет кылып, дагы мындан да жакшы жетишкендиктери жыйынтыктарга жетет деген үмүттө турабыз. Анан мындан кийинки оюндарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Капитан, биринчи капитандык кандай болду? Урматтуу алып баруучу, негизинен бүгүнкү оюн биз ойлогондой жыйынтык бербеди, бирок оюн деңгээлибиз жакшы эле болду деп ойлойм. Чындыгында талкуу кичине начар болуп калды. Кийин бизди ушул деңгээлге келгенибизге дагы бир ирет Семетей Амиралиев устатыбызга терең ыраазычылык билдирем. Кийин биздин дагы ушул Шайлоокул уулу Ислам мырзанын суроосу эң мыкты деген тандоо болду. Унаан өткөргүчтөр жөнүндөгү суроосу, Рахмат. Анда командага дагы бир жолу ийгиликтер каалайбыз. Ооба, бул чоң трагедия эмес. Мындан күчтүү командаларды мындан төмөн көрсөткүчтөр көрсөтүп жүргөн. Бул оюн. Оюн жана оюн. Бирок ошол учурда чоң изденүүнү, аракет талап кылган оюн. Мыкты суроо ээси болгон Ислам Шайлоокул уулун биз куттуктайбыз жана Актив Дизайндын акчалар сыйлыгынын бир бөлүгүн ушул телекөрүүчүгө жөнөтөбүз. Жана бүгүн командада ким? Анда капитанга ыйгарып кое берели, бонус катары Эрлан мырзага. Эмне дейбиз? Анда биз оюн акырын шириктер менен жыйынтайбыз. Бар болсо шириктер студияга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү берүү соңуна чыгат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.